Туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Назарыңыздарда 1.6 автомат коробка, максимальный комплектация 2014 жылы чыгарылган Polo сатууга коюлду. Таксиде иштеп атыптыр азыр. Лицензиясы 2025-ке чейин деп атыптыр. 26-га чейин. 26-га чейин. Кыскасын айтканда ушундай туугандар. Абалы ушундай көрүп турганыңыздар, алдыдан жолтый ДТПсы бар экен. Бул тууганыбыз алганыга бир 3 ай эле болуптур. Акча зарыл болуп сатып атыптыр. Титан дискаларда абалы ушундай экен. Таксиде иштеп атыптыр бирокчу. Таксиде эң негизгиси иштеп атыптыр. Акыркы точкасыны сурадым туугандар. Акыркы точкасы буну ходовой жактарында кыла турган жумуштары жок экен. Полный бар жогу чики-мики дейт, коробка моторлору аябай сонун экен. Баягы рулевой рекасын алмаштырыш керек экен. Эгер рулевой рекасыны алмаштырып бере турган болсо 410 экен. Эгер өзүм алмаштырып алам дегендер болсо 400, 400 тоголок бересиздер, сразу алып кетесиздер. Страховкалары ушул жылдын аягына чейин экен, кош турасыздардан лицензиялар бар экен, мине бересиздер. Бюджет азыраак, машина алам деп аткандар болсо, таксиге чыгандар деп издегендер мына жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат силерге. Аркалары начайлыкчы. Комплектация средний. Детский кресло эмне болот? Кетеби, калабы? Калат, а? Километражы канча? 440. 440 километражы. Баягындай. Бул таксиге чыкканыга эч канча болот, ошого состояниясы карап эле алыптыр да. Яндекс айтышына караганда. Бул жөн эле минип жүргөн машина болгон экен буга чейин. Ошондой. Корректор фара дейт. Мен аны уже үйрөнүп атам, комплектациялардын подлогойниги жок экен. Дагы нелер бар? Подогрев сиденья бар экен. Монитор штатный дейби. Кыскасы ушундай экен да. Бар жок иштейт молар, а? Бардыгы иштейт. Ичинде кайсы кнопка болсо бардыгы иштейт. Подогревтер мындан бузакта. Мына ушундай туугандар, мына ушундай. Алмаштыруу жолдору бар дейт. Кандай машиналар алмаштырабыз? Так, фитке, ана малолитражкалар болсо сүйлөшөбүз. Кыскасы кошуп бере турган машиналар болсо алмаштырат экен. Бул балага азыр тыйын керек болуп атыр бир аз ошого. Ушундай. Эгер машина тарттырат элем, сатат элем деген адамдар болгон болсо, мен бул жака өдөгө номерим коюп койгом туугандар, өдөгө. Бул машинанын ээсинин номерини комментарияга, темага коюп койгом. Чала бересиздер, байланыша бересиздер. Машина кайсы районда болот? Белорусский районда. Мына ушундай. Келерки видеолорун көрүшкөнчө.